NLX 854 85 аттың күчү болот. Плавающий навеска жана база турган болуп саналгандардын бири. Астыңкы дөңгөлөктөр 13.6.24, арты 13.9.34 болуп саналат. Тоже турбированный. 220 аттың күчү трактор Yuto LX 2204. Камера заднего вида. Бул деген 45 аттың күчү болот. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, фермерлер. Мен өзүм атым Урмат болот. Атал групп компаниясынын адиси, именно Атал агросервис Yuto тракторларынын адиси болом. Бүгүнкү күндө биз ушу Атал групп компаниясы Yuto тракторларын 2004 жылдан бери алып келебиз. Азыркы учурда 20 жылдан бери ушу тракторларды сатабыз. Кыргызстанда боюнча лизинг аркылуу, Айыл банк, Элдик банк, мамлекеттер банк боюнча беребиз. Келип бизде кайрылсаңыздар болот. Азыркы учурда КПК боюнча 7 жылга биринчи төлөмү 10% менен, пайыз менен 6% менен берилип жатат. Жана бизде менен нактылай алсаңыздар болот. Бул тракторларды айта кетсем, бул эң биринчиден эң жөнөкөйлүү аппараттура менен, анан жана тетиктери боюнча Кыргызстанда кирген, өзүн көрсөткөн тракторлордун бири болуп эсептелет. Келип кайрылсаңыздар болот. Тракторлордун бир 354 аттын күчүнөн 220 аттын күчүнө тракторлорубуз бар. Ар кандай навесный оборудованияларыбыз дагы бар. Келип кайрылсаңыздар болот. Түшүмдү көбөйтүп, чыгымдарды кыскартууну каалайсызбы? Өсүмдүктөр ооруп жатабы? Же болбосо тажрыйбалуу агрономдун кеңеши керекпи? Урматтуу дыйкандар, сиздерге Кыргызстанда 15 жылдык тажрыйбасы бар AgroStyle компаниясынын дүкөнүн сунуштайбыз. Бул дүкөндө инсектицид, гербицид, фунгицид, жер семиткичтер жана башка көптөгөн каражаттарды таба аласыздар. AgroStyle дыйкандардын ишенимдүү өнөктөшү. Урматтуу көрүүчү, биз ушул ярмарканын артыбызда турат. Азыр ошол силер эме жагында жайгашпасаңар, колонка, музыкалар жакка жайгашып, ошондуктан биз тракторлордон кичине алыс болуп, музыка чыгып аткан соң биз мындай тынчыраак жерге келип тартып атабыз да. Ошон үчүн тура түшүнүңүздөр, азыр силерге өзүнчө кылып тартып, ошол жерден тракторлордун түрлөрүн көрсөтүп беребиз, Негизи канча аттын күчүнөн баштап канчага чейин дедиңер? 354 аттын 35 аттын күчүнөн 220 аттын күчүнө чейин бизде сатылыкта турат. Тракторлор бар, наличиеда бар. Тракторлор бар, Баалары канчадан канчага чейин? Азыркы учурда бизде деген эң 35 аттын күчүнүн баасы $11.000. Эң чоң бизде күчтүү ат 220 аттын күчү баасы $105.000 болот. Азыркы учурда бизде дагы акциялар жүрүп жатат. 35 аттын 75 атка чейин пайыздарын түшүрүп, азыр акция кылып, кардарларыбызды биздин азыркы учурда 30 жылдык болгон Атал групп компаниясына 30 жыл болгон мааракесине байланыштуу биз акциялар кылып жатабыз. Келип кайрылсаңыздар болот. Жана бизде андан тышкары дагы буу тракторлорубуз да бар. Аябай жакшы баада. Келип кайрылсаңыздар болот, көрсөңүздөр болот. Бизде дайыма наличие бар тракторлор, кайрылсаңыздар болот. Акция тууралуу кененирээк силерге чалып туруп билип алса болот. Туура. Негизи сроктору, акциянын сроктору канчасынан канчасына чейин? Азыркы учурда ушу жаңы жыл 31 декабрга чейин данный болот. Бизде ошо акциялар азыркы учурда 31 декабрга чейин кайрылсаңыздар болот. Аябай жакшы бааларды, акча пайыздарын түшүрүп берип атабыз. Телефон номерлерди описанияга жазып коебуз. Урмат мырзанын эң башкы адиси экен. Чалып акция боюнча тактап, анан ошо 31 августка чейин жетишип калыңыздар. Эгер трактор алам деп, 70 аттын күчүнө чейин алам деп пландап атса, анда кайрылсаңыздар болот. Биз азыр ушул эң аз аттын күчүн айттык, анан эң жогору айттык. Акыркы убагында хит болуп, жана антип постоянный требование болуп аткан, көп өтүп аткан трактор деп коеюнчу, спрос болуп аткан кайсы трактор болуп атат? Азыркы учурда деген NLX 1054 деген тракторубуз бар. Yuto NLX 1054, ал деген анын эки түрү болот. База турганы, арты, анан кийин плавающий навеска деп коет. Эки түрү болот. База тургандын баасы $34.200, плавающий навескасы менен $34.700. Эң актуалдуу азыр тракторлордун бири болду, универсал деп айтсак болот. Аны деген
ошол эле пахатага да колдонсо болот, ошол эле пресске колдонсо болот, культивация кылсаңыздар болот. Дары чачкан эң универсалдуу трактордун бири болуп азыркы убакта эсептелип жатат. Болот, баасын айттык. Баасын айттым, $34.200 жана $34.700 болот. Ошондо биз азыр дагы кененирээк силерге азыр айтып беребиз. Бир гана аттын күчүн айтабыз, анан баасын айтабыз жакыныраак барып туруп музыка тынчыганда. Жанагы гарантия деп коет го, ошо гарантиялар менен кандай силердики, канча суукту? Бизде деген гарантияден 1 жыл же 1000 моточас берилет. 1000 моточас. Кайсы биринчиси бүтсө, ошонусу бүтөт. Андан тышкарыда мындай айтып кетсем болот, ошо гарантия бүткөндөн кийин биз сервистин обслуживание кылып бергенге дайынбыз. Кардардын бүтсө деле баягы түшүнүксүз моменттер болуп жатса, ошо кардарларыбызга жардам берип, ошол эле запчасттар менен, ошол эле бааларын түшүрүп жардам берүүгө аракет кылабыз. Кандай жакшы, срок гарантия срогу бүттү, кечирип койгула дебейсиңер. Баягы клиент болгондон кийин, кардар болгондон кийин мындай жакшы мамиле кылат экенсиздер. Анан тетиктер деп калдык, тетиктер менен кандай болот маселелер? Тетиктер менен проблема жок, Азыр тетиктер менен айтып келгенде биздин өзүбүздө сатылат оригиналдары, мисалы именно ошо Ютодон, заводдун өзүнөн алып келдиребиз. Андан тышкары аналогдор деле бар. Мисалы азыр деген ушул именно Юто трактордун тетиктери боюнча доступность көп да. Любой жерден барып алсаңыздар, ошол эле Кудай бергенде сатылат. Мисалы Талас областына өзүнчө саткандар бар, Ошто бар, Жалал Абадта бар. Бул Юто трактору баягы Кыргызстанга уже киргенине байланыштуу тетиктерди аябай көп да. Көп жыл болгон соң эми тетиктер деле бар да. Ооба. Шаймандар тууралуу кеп кылбайлы. Шаймандардын кандай түрлөрү бар? Бизде азыр шаймандардын түрлөрүнүн соколор бар. Баягы айлама соко деп коет, 3 корпустуу, 4 корпустуу, именно Турциядан алып келинген. Жакшы соколор, Шакалак фирмасы. Шакалак фирма, соколор. Андан тышкары Фагро фирмасынын сеялкалар бар. Зерновой сеялка бар, кукурузный сеялка бар. Дары чачкычтар бар, опрыскивателдер. Рум деп коет, жанагы удобрение чачкычтар бар бизде. Андан тышкары фронтальный погрузчик алар да бар, большой земляныкы, ошол эле Юто тракторлорунун 754-төн 1054-кө чейин, андан тышкары 354-төн 554-кө чейин, андан да чоң 1404, 1304-кө чейин бар да, биз өзүбүздө саттыктар бар. Шаймандар ошондой түрлөрү бар экен. Мындай дагы толуктап келечекке кандай максаттар коюп келатасыңар? Дагы мындай толуктай турган нерселер барбы? Бар, эми бул деген жыл сайын жаңырган сайын ар кандай жаңы продукциялар чыгып атат. Кудайым буйрса, ошондо жаңыларды да алып келип, ушу фермерлерге жеңилдик пайыз менен бергенге аракет кылабыз. Жакшы ошо дагы жеңилдиктер болгондо Кудайым буйрса, акцияларды кылып турганга аракет кылабыз. Тракторларыңар боюнча бир айтып бербейсиңерби? Канчалык бүгүнкү заманбап эмеге татыктуу десек болот, канчалык комфортный, элдердин отзывдары кандай болуп атат? Эми азыркы учурда ушу номер 1 деп да Кыргызстанда айтса да болот деп терең ишенгенге аракет кылам. Антейин десем, башка дагы конкуренция болуп аткан тракторлор бар. Албетте, конкуренция бүт жерде бар. Конкуренция болуп турган андан да жакшы. Анткени аракет кылыш керек, ар бир трактор өзүн жаңылап, жакшылап кылып тургангачы. Биз өзүбүздүкү боюнча айтып кеткенде, ошол эле айтып кеткенде, төмөнкү айтып кеткендей, аппаратурасы простой. Эң негизги ошо Кыргызстанга бизге аппаратурасы простой керек. Түшүнүктүү. Жалпак тил менен баягы эки ключ менен замок алып, бир өзү оңдоп чыкканга дагы ошо кардарага деген ошондой түзүп бериш керек да. Аппаратурасы простой. Запчасть ичине кирип келгенде комфорттун баары бар. Кондиционер баары бар да. Шумоизоляция болгон кондиционер, граммер, магнитофон, вентиляторга чейин коюлгон да. Самый главный основной ошо граммер отургучтары, подлокотниктери менен эң күчтүүлөрү да. Баягы анча-мунча трактор кыла албаган жерлерде ушулар кылат да. Күчтүү тракторлордун бири болуп саналат. Мониторда задний вид бар, камера заднего вида бар. Азыр ичине кирип бир сыйра мындай музыка менен силерге мындай көрсөтүп берип коебуз. Ооба. Дагы эмне деп ошо толуктап кетсеңер болот, эмне деп кайрыласыздар? Бизде эми урматтуу көрүүчүлөр, эгер YouTube каналынын ичине кирсеңиздер, ушунда аталык деп биз тартканбыз бир видеонучу. Эми ал жакта баягы плюстар болот, минустар болот дегендей суроолор болуп атты.
ошондуктан бир өзүңөрдүн толуктай турган нерселер болсо айтып койсоңуздар болот. Эми айта кетчү, бул толук маалымат алгыңыздар келсе, бул баягыча байкелер айткандай описаниясын жазат, номерин калтырат, толук анча мынча түшүнүксүз моменттер болуп атса, сиздер чалсаңыздар сиздерге толук маалымат беребиз. Түшүмдү көбөйтүп, чыгымдарды кыскартууну каалайсызбы? Өсүмдүктөр ооруп жатабы? Же болбосо тажрыйбалуу агрономдун кеңеши керекпи? Урматтуу дыйкандар, сиздерге Кыргызстанда 15 жылдык тажрыйбасы бар Agrostyle компаниясынын дүкөнүн сунуштайбыз. Бул дүкөндө инсектицид, гербицид, фунгицид, жер семиткичтер жана башка көптөгөн каражаттарды таба аласыздар. Agrostyle дыйкандардын ишенимдүү өнөктөшү. Төмөнкүдө айтып кеткендей эле, ошо 220 аттын күчүндө тракторубуз Yuto LX 2204, мында деген 220 аттын күчү болот, турбина, ушу баасы $105.000, ичинде эң номиналдуу күчтүү тракторлордун бири деп айтсак болот. Бул менен көп жумуштарды аткарсаңыздар болот. Турбированный Yuto дөңгөлөктөр Spark'a кетет, 6-7 соколдо сүйрөсөңүздөр болот. Андан кийинки айта кеткенибиз, бул 1404 тракторубуз 140 аттын күчү болот. Плавающий навеска, номинальный кондиционер, полностью ичинде көрсөтсөңүздөр да болот, карап кетсек. Жанагы основном айтып аткан кайсы тракторубуз, баягы универсал деген тракторубуздун бири мынакей 1054, 105 аттын күчү болот. Турбированный, турбасы бар. Бул деген өзү плавающий навеска, жана база турган болуп саналгандардын бири. Бул база турган, бул атмосферный болуп саналат. Дөңгөлөктөрүнө келгенде широкий болот. Armor компаниясыныкы астыңкы дөңгөлөктөр 13.6.24, арты 13.9.34 болуп саналат. Ичине кирип кайрылсаңыздар, ичинде көрүнүп тургандай эле камера заднего вида, шторка, сиденье граммер кетет, кондиционер, электрон щит прибор кетет. Самый главный айтып аткандын бирлери бул деген простой аппаратура да, эң биринчи простой аппаратура. Арткы жагы бунуку база турганы, багы деген 150 литр. Ошол эле кийинки моделибиз бул деген Yuto LX 954, 95 аттын күчү болот. Тоже турбированный. Астында турган мынакей жанагы навесный оборудованиянын бири фронтальный погрузчик робус, бул деген большая земляныкы. Астында ковшы 1 кубка чейин көтөрөт да. Джойстик менен эң номиналдуу тоже ушул жакшы тракторлордун бири да, бул деген аябай көп трактор сатылгандардын бири. Доступный запчасть аябай көп. Андан кийинки тракторубузга өтсөк, бул деген NLX 854, 85 аттын күчү болот. Дөңгөлөктөр астыңкылары деген узкий болот да. Астыкы да, арткы да, бул эмнеге? Бул деген культивацияга, эң биринчиси ошо культивация кылганга эң жакшы трактор. Простой аппаратура, без турбина кетет. Воздушный фильтрлер воздушный болот. Бак 140 литр. Арты база турганы булчу. Цилиндрлер база турган, ичинде көрсөтүлгөндөй эле баары комплектациясы бар. Камера заднего вида, отургучу граммер болуп саналат, щит прибор. Андан кийинки көрсөтүп баштасак, азыркы учурда баягы орточо тракторлордун бири болот. Азыр комплектациясы эң жакшы тракторлордун бири мына Mogul 554, 55 аттын күчү болот. Арты база турган, ичинде кондиционер. Ушу менен эле пресс сүйрөсөңүздөр болот, культивация кылсаңыздар болот. Опрыскиватель чачсаңыз болот. Аябай бул ортодогу эң жакшы тракторлордун бири деп эсептейм. Андан кийинкиси мына баягы айтылгандай 45 тракторлор аттын күчү бар трактордун мынакей бизде ушул мынакей ESK 454, бул деген 45 аттын күчү болот. Противовестер 4x4 комплектациясы, 2 гидравлический выходы бар, 4 цилиндр болуп айтылат да булар. Ушул тракторлордун баарын көрсөңүздөр. Бунун баасы $16.000, NMF-тики $17.400. Калгандарын кайрылсаңыздар бааларын жак жактан толук маалымат берип айтып бере алам сиздерге. Ооба, эми бул ярмарка форматында сиздерге, урматтуу көрүүчүлөр, ушундай көрсөтүп бердик. Анан айткандай эле толук маалымат өзүнүн директори бар, телефондору бар, сайттары бар, соц сеттери бар, туурабы? Ошонун баарын описанияга киребиз.
тереңирээк изилдесеңиздер болот. Рахмат Калган сиздерге. маалыматты любой убакта кайрылсаңыздар болот. Дайынбыз айтып бергенге. Рахмат сиздерге. Мейли.